Азирет, мен кече айылга бардым десең, анан бир досумдун үйүнө бардым. Анан эшигин каккыладым, ышкырдым, телефон чалдым, албады. Анан акырын барып терезесинен барып карасам, жылаңач баягы энелер менен ойноп атыптыр. Ич кийимчен чуркап бары бере чуркап элечи. Анан досумду бир шылдыңдайын дедим. Азыр тиги видеону интернетке таратып берсем ал шылдың болот. Анан видео тартып алдым, ошон карасам. Тиги жөн эле терде болган деп коймо, ич кийимчен жүрөт карасам. Досум, жөн эле койбойсуң, астагфирулла. Мындай нерсени көрбөй эле койлу. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттук хадисинде бирөөнүн короосуна көз чаптырууну биз үчүн тыюу салган. Эгерде сен бирөөнүн үйүнө бара турган болсоң, досум, эшигин 3 жолу такылдатууң керек. Сенин чакырыгыңа жооп болбосо, сен ал жерден кетүүң керек. 4-чү жолу, 5-чи жолу такылдатуунун кажети жок. Бул исламда тыюу салынат. Үйдүн ээси сага сенин чакырыгыңа жооп кылып эшикти ача турган болсо, сен ошонун каршысына туруп алып, анын короосуна көз чаптырбастан, оң тарапка туруп, короосуна көз чаптырбашың керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ушундай адап ахлакты, ушундай тартипте жашоону бизге үйрөтүп кеткен. Ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө бирөө келди. Анан жанагы эшигинен кичинекей тешиги бар экен, ошол жерден пайгамбарыбыздын үйүн пайлады. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колунда бир аз чыбык бар эле, ошо менен мындай кылып коркутту. Анан кийин чакырды. Келгенден кийин сен эгерде бирөөнүн үйүнө барсаң, антип пайлаба. Жөн эле 3 жолу тыкылдат, 3 жолу тыкылдатканда чыкпаса, анда кет. 4-чү жолу такылдаткандай, жанагы айткандай кереги жок. Урматтуу мусулман бертугандар, бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүүсү менен бүгүн адамдар кандайдыр бир максатты көздөп, же болбосо Instagram баракчасында же YouTube өздөрүнүн жеке баракчаларын адамдардын санын көбөйтүү максатында ар кандай шермендечиликти кылып жатышат. Керек болсо көчөдө айылда эле эмес, досубуз айткандай айылда эле эмес, жөнөкөй көчөдө гана ар бир кандайдыр бир жагымсыз окуя пайда болуп кете турган болсо, ошол нерсени жаап жашыргандын ордуна дароо телефонун чыгарып, видеого тартмай бүгүнкү күндө бизге жөнөкөй эле бир адат болуп калды. Бул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө тыйган, урматтуу мусулман бертуган. Жада калса Азирет, мындай абийирсиз ыплас адамдар бир кызыкчылыкты көздөп төшөгүнө чейин тарткандар болуп атат. Мындан өзү Аллах сактасын. Урматтуу мусулман бертугандар, астагфиралла, бул иш арам. Кудай таалам баарыбызды ушундай ыплас жаман иштерден өзү сактасын. Ассаламу алейкум.